анча мынча сындадыңыз, алдағы бышырдыңыз дегенде bizde дагы дары болsun. Бышырдыңыз. Качасуда окуя болду 16 январда. Ушул окуя боюнча көп суроолорго жооп болгон жок да. Алмашашевичтин атын коюш керек жана альтернатива жок. Алмазбек Атамбаевдин атын бериш керек дагы ошонун авторитети менен жолду бүтүрүш керек деген ойду айткан да. Учурда мамлекет башында турган депутаттар же ошол эле өкмөт мүчөлөрүнүн туруксуздугу боюнча ар түрдүү сын пикирлер айтылып келет. Саясатчы Адахан Мадымаров Жогорку Кеңештин депутаттарынын эч кандай саясатта туруктуулугу жок экенин белгилеп, аккан сууга салыштырып, кайда бурса ошол жака кетип жатканын белгиледи. Мына ушулардын ушунчалык туруксуз, жүзү жок, кабирсиз экендигин ушунан байкаңыз. Атамбаев кетери менен аркасынан не деген гана сөздөрдү кыйкырышып атат. Аларды инсан деп айтуу да кыйын, саясатчы деп эмес, жөн эле адам катарында айтыш кыйын. Адам деп айтыш кыйын, өтө оор маселе бул. Бул философиялык маселе. Эмне үчүн тизмеге ошондойлорду киргизип алды? Кезинде булардын кекиртектен байланган менин айтканымдан чыкпайт. Мен тарта койсом, ооруп кетет да, мен айтканым болот деген баякындай жаман ой менен ушундай курады. Ал ойлобой калды да, менден кийинки келген досум тиги чылбырды колго алгандан кийин башка жака тартат деп ойлобой калды. Башка жака тартты эле 120сы кайрадан бурулуп алып ошол жака кетип калды. Бул деген мен айтып атпаймынбы, баягы максатсыз агып бараткан дөңгөч. 6-чакырылышын депутаттарынын көпчүлүгү бизнестен келген соң, булар бизнесин коргоо үчүн баарына даяр. Бизде партиялык системада мындай көрүнүш улана берет дейт Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шенбай Кадырбеков. Мына ушундай системадан келген, шайланып келген биздин парламент бүгүнкү бир фракциядан башка өтүп кетиш аларга оңой. Мындайча айтканда саясий принциптер жок. Алар бизнес проект болуп келишкен. Өздөрү бизнесмен болуп жүрүшкөн. Анын бизнесин ары көбөйтүш үчүн, жолсу сактап калыш үчүн парламентке келишти. Ал эми учурдагы эл өкүлдөрүнүн айтымында саясий көз карашынын өзгөрүшү ошол убакта бийлик башында тургандар, тактап айтканда президенттин айланасындагы чиновниктердин коррупция боюнча шектелип жатышына байланыштырат. Эмне себептен өзгөрүлөт? Саясий кырдаал же болбосо көз караш, адамдын ички кулук мүнөзү. Бул деген жакшы көргөн адамдарың, жакшы ишенген адамдарың, ошонун тегерегиндеги жакын адамдарыңдын кулактары чыгып, ошого замешан болуп, ошондой болуп турса, анан өзгөрүү пайда болот да. Мен ойлойм, ошо көпчүлүк ошондон өзгөрүп атса керек депчи. А так андай деле мындай мына бүгүн Сооронбай Шарипович президент болуп турат, биз ошол президентти колдойбуз, анан ошол аяк менен эле ошол кишинин сөзүн сүйлөйбүз деген деле андай ой жок. Бул жерде депутаттар эл шайлаган, депутат мандаты бар. Элдин көйгөйлүү маселесин көтөргөнү келген депутаттар. Ошон үчүн акты акташ керек, караны карадаш керек. Айрым эл өкүлдөрүнүн баамында Жогорку Кеңеш убагында эл ишеничин актай алган жок. Ошол кездеги бийликтин кемчиликтерин көрүп турса да, көрмөксөнгө салып көптөгөн кемчиликтерди кетиргенин мойнуна алып, эми эл ишенчилигине кириш кыйын экенин белгилейт. Азыр бир аз болсо дагы өзүнүн мурдагы кетирген кадыр баркын кайтарып алууга аракет кылып атат. Соңку чечимдер боюнча өзгөчө. Буга чейин чынында жанагы чоң маселелерде парламент эл тарапта болгон жок. Мөңгүлөрдү талкалоо, конституцияны өзгөртүү сыяктуу маселеде бүт эл шайлоочулар ушундай тарапта болгула деп турганда, парламент ошол тарапта болгон жок да. Бул азыркы парламенттин кадырын аябай кетирди. Азыр чынында чоң мындай эме жок, басым кысым жок да. Мен жеке көргөн жокмун. Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышановдун пикиринде, депутаттар болобу же башка саясий кызматтар болобу айткан оюнан кайтпаш керек. Бирок бизде бийликте турган мезгилде мактап кеткенден кийин каралоо адатка айланып калгандай дейт. Айтылгандан кийин аң сөзгө туруш керек. Мына позициясын өзгөртүп атат, тигил бул деп. Мисалы мен же бул же тигил саясатчынын артында жүргөн адам эмесмин да. Мен өзүм бир мандаттуу округтан убагында депутат болгонмун. Ар бир убакытты тандап көргөндө өткөн мезгилден артка кайтпаш керек. И ошол мезгилде эң жакын болуп, ошол юбилейге барган адамдар бүгүн башкача сүйлөп, анан кээде мени критикалагысы келген жайлар болуп калышы мүмкүн. Мен ойлойт элем, анга эл баа бериш керек. Ал эми ар нерсеге тез ой берсең, кийин туруктуу боло албай калышың мүмкүн. Ошондуктан бир жактуу болуш керек. Кыргызстанда саясатчылардын учурда туруктуулугу боюнча
көптөгөн сын пикирлер айтылышын канчалык бир деңгээлде чындыкка жакындагандай. Эң башкысы эл өкүлдөрү болгон депутаттарыбыз саясатта туруктуу болсо гана аткаруу бийлиги да туруктуу иш алып барып, жыл сайын өкмөт алмашпай, экономикабыз аз да болсо жогоруламак беле. Азамат Бакиров, Арнас Маратов, Next күнү темасы үчүн